Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашигим, эгемен Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Мен көптөн бери дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, колумдан келген жардамымды берип келе жатам. Буга көпчүлүгүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Анткени жолугушууларымды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыма дайыма жарыялап келем. Россия мамлекетин кыдырып бүтүп, коңшу Казакстан мамлекетине өттүм. Кече жакында Чимкентте мекендештерибиз менен жолугушуу болду эле. Ошол жолугушуудан бийликтегилер кыйкым издеп, мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип, эгемен Фабула аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРиңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Кыргызда сөз бар. Коркконго кош көрүнөт деген. Анын сыңарындай өз элиңерден коркпогула. Эч ким күч менен бийлигиңерди тартып алам деп жаткан жери жок. Кам менен келген бийлигиңер мөөнөтүңөр бүткүчө өзүңөргө эле буйрсун. Аз калды буйрса. Силер өзүңөр элди дүрбөлөңгө салып жатасыңар. Эгер мен кайсыл бир иште күбө же күнөөлүү катары өтө турган болсом, 4 жылдан бери эшек такалап олтурдуңарбы? Кече чакыруу кагазын бергениңерден кийин балдар айтып жатат. Мигранттар, жекеле мигранттар эмес, бардык Кыргызстандагы менин тарапташтарым, колдоочулар, эл Текебаевтай кылып аэропорттон кармап кетпесин, эртерээк барып тозуп алалы деп. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок. Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Биз бийликти элдин назары менен гана алабыз. Мына кече сөз эркиндигин коргоп чыгышкан жаңы муундун жигиттерин да камадыңар. Алар бийликти басып алалы дешкен жок. Элдин эркиндиги болсун, сөз эркиндиги болсун деп чыгышты. Өзүңөр ушундай терс кадамыңар менен өлкөнү туңгуюкка сүйрөп бара жатасыңар. Эгер бийлик башындагылар өзүңөрдүн кандайдыр бир арам оюңар болуп, чагымчылдык уюштуруп, атайын даярдап койгон адамдарыңарды ак үйдүн көздөй чуркатып, мына бийликти басып алганы келишти деген илгеркидей планыңар болсо, токтоткула. Андай кылсаңар чоң жаңылышасыңар. Эл эми ишенбейт андай жомогуңарга. 5-6 жыл мурда КТР аркылуу ишендирчү элеңер. Азыр эми элдин көпчүлүгү интернет булактарынан так маалыматтарды алып калышкан. Эми мындан ары элди алдай албайсыңар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен силерге коркунучтуу кылмышкер эмесмин, киши өлтүргөн жокмун, силер окшоп мамлекетти тоногон эмесмин, жер саткан жокмун дегендей. Кудай буюрса, Казакстандагы мекендештерибизди кыдырып бүтүп, жолугушууларды бүтүп, 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу, Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат, күндүзгү саат 12:00 өтүп, Бишкек шаарына Горки паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып, күбө катарыбы, же силердин жалгандан даярдап жаткан Юпи гейт, Сару гейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакында эле өзүңөр чакыруу бердиңер, кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды, Кудай буюрса сөзсүз барам. Коркконго кош көрүнөт болбой, жалгандан каралабай, 25 чейин чыдап тургула. Бизге ызы чуунун кереги жок, 3-чү төңкөрүштүн тембоо эле кереги жок. 2 жолу төңкөрүш кылып, эч кимдин чекесин жылыткан жоксуңар. Өлгөндүн өз шору болуп, 90 жигитибизден ажырадык. Ош коогалаңын чыгардыңар.
Ал жактан 500дөн ашуун жарандарыбыздан ажырадык. Калган 6 миллион элибизди деле жыргатпадыңар. Жарымын тентитип жибердиңер. Ошондуктан бийликтегилер ар кандай арам оюңарды даярдап жаткан болсоңор токтоткула. Урматтуу мекендештер, бийликтегилер ушундай жок жеринен каралоолорду кылып, адилетсиздикке, акмакчылыкка барып жатышкан элдин калың катмарына жеткизип турушуңуздарды суранам. Эртең ар бириңиздер ушундай абалга түшүп калышыңыздар мүмкүн. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушундай жолдор менен гана коомубузду оңдобосок, бул бийлик элдин айрым катмарын маң кылып бүтмөй болду. Айрыкча КТРди эле көргөн айылдыктар кимисине ишенерин билбей калышты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.